Assalamu alaikum mekendeshler. Mansızlar, bugün 30 may. Sizlerge videonun başında görsatip koyun. Bu жақта data şunday жазылады da 5 ay 29'unda nomerim бүтүп калды, просрочный болчу. Бирок мен азыр штат Аризона, шаар Феникстемин. Анан азыр ошол Чикаго жака барып машинаны переоформить этиш керек. Чикаго жака жүгө алайлы десек, Чикаго жака жок, анан Феникске. И Феникстен Мичиганга жүк чыгыптыр. Мондай Ford бул комплектациясы XL тийген. Менин комплектациям XL. О, бираз жакшыраак. Эч кандай айырмачылыктары жок болгону порогу бар экен. Булар мындай электрический тряпочный салон болгону 37 майыл гана жүрүптүр. Бул деген 50 км гана. Машина жаңы. Ушул машинаны азыр жүктөп кетмей болуп атам. Оштурча айтканда акасы укасын жүктөп алып кете турган болуп атат. Меники эми акасы болуп калат да 350, бул укасы. Мынакей артын ачып туруп жүктөйбүз дагы. Могул жерде толгон токой машиналар бар экен. Азыр ушуну жүктөп кетебиз достор. Мен Феникстемин, кечээ жүктү бердим. Аз буйруса жүктү баштайбыз жүктөп. Мен тапчыкечен келип алыпмын. Бутуңа ботинке кий, анан сары жилет кий, башыңа каска кий дейт. Бул мындай болуп ачылат. Ачылганда, жабылганда тегиз болуп калат. Мына машинанын азыр бир сыра өзү дагы сүрөткө тартып атат. Мен дагы бир сыра сүрөткө видеого тартып алып туруп, андан кийин жүктөйбүз. Бул мына көтөрүлүп жабылат. Мындай болчу. Коксу эки машина болуп кала турган болсо, мына ушундай абалда кетет. Ушундай абалда кетет да. Муну мына бул жаткан темири, мына жерге мындан мынакей эр кирет дагы. Мына жерге мындай болот. Силерге бир жолу көрсөтүп коеюн. Мындай болот дагы. Мынакей мындай болот. Кыскасы. Ушундай болуп туруп эки машина жүктөлө турган болсо, мына ушул абалда кетет. Мурунку рампасы жок да, жакшы эле билесиңер, аркасы чыгып калса эле кетер. Мында аркасы мына жерге келип кала турган болсо тийип калат. Ошондой. Достор, азыр машинаны жүктөйүн. Анан кийин байлайбыз дагы, жөнөйбүз. Муну болсо мындай чүрөбүз, бисмилла деп. Эми Алла Кудай менен Чикагога жетип машинаны переоформить этип алайлы. Номери дагы просрочный. Кудай сактасын. Правиланы бузбасаң токтотпойт, бирок кечеге окшоп токтотуп калса, штраф жазып берет. Барына даяр болуш керек. Штрафка дагы. It's good. Okay, thank you. Бардыгын тартып алдым. Окей. Бардыгын бирсине тартып алдым, болду дейт, айдап жүктөй бер дейт. Индиананын номери экен. Мында бир сыра силер менен чогуу тартып коеюн. Биринчисин жүктөдүм. Эми экинчисин жүктөп атам. Эките окшош экен да. Мен бирөө эле окшойт деп ойлопмун. Бирөө эле болсо жеңил болуп калат го депчи. Экинчисин азыр мына жерге жүктөйбүз. Айткандай азыр аркасы жабылбай калат да. Азыр көрөбүз. Is good? Карала. Жаңы машина. Аралыгы. Аябай жакын. Эми экинчи машинанын аралыгы. Өтө рискованный да, көрдүңөр. Катыраак турмуш деп, жиң чечилип кетип ушундай болсо, эми мунун аркасын жабыш керек. Аркасын жабып туруп, анан кийин байлаш керек эми. Аркасы мындай болуп жабылат деп жана көрсөттүм эле го силерге. Мындай. Азыр ошону жабайын эми. Мындай жабыш. Амортизация болгондо тийбей тургандай кылып туруп, мындай жабыш керек да. Мындай болчу. Аркасы. Азыр көрөбүз кандай болуп жабылат. Мындай кылып айлап койдум. Салып койдук да. Муну эм чыкпайт. Эми дөңгөлөктөр жакшы байлашым керек. Ремендер менен жакшы байлашым керек. Бунун аккумулятору дагы отуруп калыптыр. Барганда чүрүш дагы проблема болот эмичи. Азыр перекурит кылып жүргүздү. Алда тейин деп турат. Эми Кудай сактасын, эми акырын жеткирип беришибиз керек. Ушундай да рискованный иштин баардыгы.
Qancha minglik mashina, ammo ular 60 ming, 62 ming dollar turadi. Bir yerdan chiyib olsang balaga qolib ketasiz. Shunday do'stlar. Bunday, короче, baylaganlar manda qirg'izcha kolxoz buyog'ichi. Жаңа машина чучулайсындагын чырмау эле байладым, яман байладым амач. Аркасын мында кылып байлап, зыңкытып койдум. Ушундай болуп калат да, ошон үчүн мен ушул прицепке кызыкпаганым бирден бир жагы ушундай. Мынакей. Мындай болуп калат дагы. Стопторуңду да жабып калат, мынтипчи. Стопуң да жакшы көрүнбөй калат. Артында амортизационда тийип калабы деп чөчүйсүн. Кыскасы, эми акырын кетебиз. Колдон келишинче байладык бул жагын, колхоз бу, кыргызчабы, не болсо дагы. Мынакей мен жаныма ушундай эле жаңы эле дагы бир кыргыз брачка келди. Мага жардам берип, меникин жүктөшүп койду. Андан кийин өзүнүн жүктөдү. Меники дагы ушундай окшош эле прицепте, экөөбүз окшош эле бир жака эле кетет экенбиз. Ертишкем боюнча азыр таанышып, мына буюрса жөнөгөн табыз. Bunun машинасы аябай дерзкий машина. Bu Dodge Ram Laramie комплектация. Bunda Laramie комплектация bunu күчө. Аркасы мында жарым метр кошулган. Спальниги 2 киши жатса болчудай спальниги бар да. Аябай дерзкий комплектациясы да жакшы, өзү да жаңы машина экен. Фарларын эле байкасаңар болот, алдыңкы фарларын элечи. Пароктор бар. Короче, ушундай. Koçkorubay bu. Koçkorubayдын. Bak, kisar. Артын көрдүңөр, куйруктуу го мында баскандары. А бу теке. Теке болсун, сүт берсин. Мынакей, жөнөбүз Кудай буйрса, иншалла деп туруп. Мына буйрса жөнөдүк. Аркада врачка алдыга жүрдү, мен аркага жүрдүм. 2070 майыл. Аризонадан Мичиганга 2070 май. Флатбеттерди ээрчип алып, Феникстен чыгып кетели. Азыр 17-чи хайвей менен 40ка чыгып, 40 менен Тукумкариге чейин барып, андан кийин 54 менен кече келген жол менен кетип калабыз. Оштуктар эле тукум дебей, американецтер да тукум дейт экен бул жакта. Тукумкари. Тукум кана деген сөз болуш керек ал. Тукумкари деген. Кәрмәгән тукум канасы да. Кәрмәгән тукум канасы деген сөз. Мынакей азыр штат Аризона, город Феникс. Ошондан чыгып баратам. Алдыда жанагы кыргыз бала Бекназар деген врачка алдыда кетти. Аркасында мен алдыракта кеттим, ал машиналардын алдында. Правиланы бузбай, акырын секин кетип кала элем. Себептен номерибиз просрочный. Секинчикая жетип, машинаны переоформить этип алайлы. Ертишип алып, подъемга чыгып кетип атабыз. 17 менен Флагстапты көздөй кетип атабыз да. Феникстен Флагстапты көздөй. Бул жерде силерге көрүнүп атат. Мыналардын баардыгы кактус. Тоонун боорундагылар булар кактустар экен. Алдыда Бекназар, артында мен экөөбүз ээрчип алып кетип баратабыз. Шалдаган боюнча. Могу жактары карагыла, тоолор бүт ушундай кактус экен. Тоолордо кактус. Бул жерде жолдор бир тарапта болгон үчүн 2-3 линия болот дагы. Мындай обгон кылганга шайт етпейт да, экинчи линия менен обгон кылып кетесиң да жакшы. Же болбосо акырын чыгып кете алсаң, аварийканы жаап алып акырын чыгып кете бересиң. Сен аркаңда машина монтип азыр менден өтөт. Эч кимге бир шайт кылбайсың да. Өтпөй атат Тайландер экен. Кетип атабыз биз. Ушундай достор. Заправкага келип, заправка кылып алайлы. Биздин бак аз да. Бир эле бак бар. 50 галлон батат. Андан бир 10 галлон, 15 галлондай калат. Астында 35 жакшы болсо 40 батат, болбосо жок. Күн аябай ысык, 38 градус жылуу. Ушундай, короче. Азыр берден дефти коебуз.
Биротоло дев, биротоло заправканы кылабыз дагы жана. Жолго чыгабыз кайра. Мына күн кештеп кечки саат 7:30 болуп калды, 7:30. Анан 7:30 болуп калды. Мен азыр Нью-Мексикода кетип баратам. Биз жакта погода жакшы. Погода жакшы, күн аябай жылуу, 38 градус. Бирок мына алдыда көрүп атасыңар, капкараңгы эмне булуттарды. Бул көрүнүп аткан бул Канзас, Техас жактан, ушул жактарда жамгыр төгүп атат окшойт. Кеткенде келеткенде дагы ошондой болгон. Ошол жака барабыз. Ал жакта бир аз күн дагы суугураак окшойт. Сен бул жака караганда. Жаткан эле тала 40 менен кетип баратабыз. Алдыда машина, алдыңкы трактын алдында кетип баратат, мен анын артында. Жолдорду перегруз ташый берип, оюп салышыптыр. Трактор кетип атабыз. Ушундай күн кештеп калды. Бүгүн экинчи күн. Бүгүн айдасак, эртең айдасак, четер күнү кечинде же 5-нчи күнү эртең мененке жеткиребиз. 2070 майл 3300 километр болот примерно. 3300 километрди мындайча айтканда 1000ден айдасак 3 күн айдайбыз. Где-то 3 күн эмес, 2,5 күн болуп калат да. Күнгө эсептегенде 3 күн, а суткага 2,5 суткада буюрса жеткирип 5-нчи күнү кайра башка жүк алып алабыз. Ушундай бул жакта. Караң кирип жайын деп атат. Биз болсо кетип атабыз жолду улап. Буюрса бүгүн 12-1 чейин айдайбыз. Эс алып анан эртең менен айдайбыз. Кудай буюрса шашыштын эле кереги жок. Ушундай достор. Түнкү көрүнүш, поляны аралап кеткен жол. Мына жактар бүт эле поля. Бар поля. Жамгыр тамчылап баштады. Жанагы көргөн кара булуттардын арасына кирип кетип атабыз мына. Кара. Жана акыры жаа баштады. Мына алдыңыздарда көрүп турган бул Албукерке деген шаар. Мен билишим боюнча Нью-Мексико штатка карайт. Аябай чоң кембе. Жанагы мен өзүм өзгөндөн болом, өзгөндөн Жалал-Абадка кетип, ушундай стадиондон түшүп баратканда ушундай көрүнчү эле чалган. Ушундай Албукеркеде ушинтип көрүнүп атат. Анан Албукеркеден бир аз жүргөндөн кийин Кармакан тукумканасына барабыз. Ушундай. Мына Маргарет аткан эмне дейт? Акырыныраак жүрдү атам, эмне деп атат? Жазасы жокко. Түнкү саат 12:30 болуп калды. Жаңы эле Лавеске кирип заправка кылып чыктык. Врачка мени күтүп турду. Мен жолдо намаз окуп токтоп кечирээк келдим. Азыр эми дагы 1-2 саат айдайлы барат, уйку келгенге чейин дейт. Кичине азайта берели депчи. Лабойлор жууп албаптыр мына менен жууганга кетпейт экен, мына чиркейлердин эмне эле майланышып элечи мына барсаңар. Азыр мына кетип атабыз. Буюрса. Түнкү саат 1 болуп калды. Бул USK кичинекей жолда. Чоң хайвей эмес. Анан встречный менен чогуу жүрөбүз. Жамгыр жаап, чагылган болуп атат. Эшикте мисалы көрүп атсаңар керек. Мына бул эки тараптуу жол. Встречный дагы ушул жол менен жүрөт. Анан жол аябай караңгы. Бул жакта баягы жаныбарлар дагы чыга калышы ыктымал. Жан жаап эмнелер чагылгандар болуп, кап-караңгы. Освещение дагы жок жолдочу. Түнкү саат 1. Жаңы эле бул жерде ограничение бар. Ограничение мен акырын кетип баратсам, полицейский машина туруптур.
Anam streshin қатырақ келіп қалды, стрешинде қатырақ келіп қалды ле. Қолап кетті, арқасынан барып қармапты. Бұяқта түні деле полицейскийлер ұйықтап айтты, тынбайды. Мен аз тұқым каридемін. Бұл 54-ші USK. Өткенде комментарларды оқып қалам да. Айтады, сен англисчаны қырғызчалай қылып оқып қойдың ғой депті. Қырғызша қылып оқимыз да. Қырғыз болғаннан кейін. Негізі өзі біз бұл жерге бүт жерге ат қойып алған болдар. Албукерка деген жер бар, жана өттік. Албукерканы неме дейбіз? Алабука. Алабука деп қойды. Бұл жерді тұқым деп қойды. Оштықтар емес, американецтердағы тұқым дейткен деп күліп қалабыз. Шонда мына стрешни келет ат. Стрешни машина келет ат. Стрешни тұра екен. Достар, арқасы қызарып кетіп отқан алдындағы шеригім алдыда кетіп отыр. Ал жерлерде ограничение бардағын анан полицейскийлер тұрады. Ошон үчүн акырын правила бұзбастан кетіп қалышыбыз керек. Мен башында көрсөттүм, номерим просрочный. Мен Чикагоға барып номер алып қойған, ошоны кадап алышым керек. Просрочный номери менен штраф жазып береді. Алып кетіп қалып, астағфирулла қаралы, чағалғанына. Алып кетіп барып, штраф стоянкаға салып, анда мұндай болбайды, негізі штраф жазып беріп қойды. Мұндай бұға чейін да болған. Анан азыр көпчүлүгүңөр ойлошуңар мүмкүн эми, караңгыда мындай USK менен, мына кичинекей жол менен не бар, чоң эле хайвей менен эле кетип калбайсыңар депчи. Бул 54-чү USK, муну бул мындайча айтканда чёрный ход да, жанагы айылда узун жолду кыскартып салып бересиң го, ушундай огород аралап бирөөнүн алдынан өтүп кетесиң, ушундай жол да бул. Азыр биз USK менен кеткенибиздин бирден бир себеби номерибиз просрочный, анан перегруз бар. Биз азыр 40-чы хайвей менен түз кетчү болсок, Оклахома деген штат бар. Ага гривечный вестейшн бар, Тараза. Ал жерде полный инспекшн кылат. Инспекшн кылса, перегруз биринчиден, экинчиден машина просрочный, анан кирбей койсоң куалайт аркыңан. Качып кетсең тутуп келип, кайра жетелеп келип Таразага тартат. Ошон үчүн ачкулактан тынчкулак, секин жүрсөк дагы, светофор айыл араласак дагы, ушу жол менен кетип калсак, эч кимге мешайт этпей, коркпой нетпей, эмне болот эми, кууп калса, кармап алса эмне болот дебестен, кече келген жолубуз кайра ушу менен кетип калабыз дегендей. Кече мен келетканда Аризонага келетканда ушу жол менен келдим, кандай күндүз өттүм болчу. Жакшы эле жол. Мага окшогондор көп эле жүрөт. Мага окшобогондар деле жүрөт негизи. Ошондой достор. Жамгыр аябай катуулап жауып атат. Жамгыр жаман төгүп атат, караңла. Катуулап келди. Ошондой эле чагылгандагы. Ошону билгеликти. Токтой салайын десем, жолдо токтой турган нелер чыкпай атат. Стоянкалар, заправка жана башка ушундай нелер чыкпай атат. Азыр токтосо стоянка чыгып калса, салайын десем чыкпай атат. Мына келечет. Шабылдаш, ошогон түнү айдаганды жакшы көргөндөр. Күн саат 3 болду, айыл аралап кетип атабыз.
Çamur dağı dile baslelik. Aylarlap ketibmiz. Көп kommentarlarda o'qib qolatam. Kommentarlarda o'qib bayağı suyunib, yerda o'tirib olib o'zimcha gulам. Ayvayımda pozitivni kommentarlarda көп жазасыңар да. O'qib olib, yerda gulам, yerda o'tirib olib har qanday uchurlar bo'ladi. Har doim kommentarlarda o'qiyman da. Shunday do'stlar. Ақша табыш қиын, Америка шундай, күн түні жүрішің керек. Безіп көшеде де қой. Кечінде жамғыр жауып тақыр көрінбей қалғаннан 3:30-ға чейін айдап, андан кейін ес алғам. Мына жерге қойып, азыр бір сыра қарап қойдым, жақсы келеді бұйырса. Жап-жақшын қайсылермен чоғы байлағандағыдайлы келеді да. Арқасы әмір жатса олғында Çamağı deyip kılattı. Kıcalatsın da. Şundayım. Beti oldu. Juduk, kofeni aldık. Ertemen. Jönölüm. Böylese. Akırın. Zapravkanı geçinde polnu kılgamın. Geçinde ayağa katıcadı camgır. Kettik hemen. Geçe geçlermeyen görgün bulutlarda aralap kettikten mi? Yola çıkıp jönödüm. Geçe abette jönögüm. Toktop barca zapravka kılıp testesi. Tüm saat 3:30-га чейин geçindeki pagoda menen 1300 kilometre aydapmın da kilometrege. Mayılga 800 mayıl aydapmın geçe. Oşo buyursa bugün dağı 800-900 aydap koysak ertenkiге bir 300 kalat da. Erten oşonda abetke jetkirip berебиз Kuday buyursa. Kayra jamgır başladı. Встречный трактор өткенде жөнделе машинаны кыймылдатып жүрөт. Бул биздегидей эки тараптуу жол да. Могу жерлер жакшы экен. Кечиндеги жамыр жаап аткандагы жол тар, анан жаман болуп кетиптир да. Ал жактарында бираз мен Өзгөнүн Шоробашат деген айылынан болуп, ошол Өзгөн менен Шоробашаттын жолуна окшоттуп, айдон аралап эле кетесиң го бизде делечи. Иште айыл бар анан. Ушундай эки тарап айдоо. Жолдору жаман ошондой болуп кеткен. Окшоштурдум да. Могу жактары жакшы экен. Кечки саат 8 болуп калды. Тутук болду, жазайын деп токтодум. Күн батып калды, күн батып. Бир сыра карап, тутук болду, жазып. Ал жака ак үйгө кирип, андан кийин кайра жолго чыгабыз. Буюрса. Олордун баардыгы жакшы келет атат. Анан кыжалатсында секиргенде тийип калабы депчи. Бирок жолдор жаман, яма. Кудай сактасын, баары жакшы келет атат. Сонун погода, күн жылуу. Азыр бул сол жакта турган 80-чы хайвей. Азыр 81 менен келип 80-ге кайрылдык да. Ayova'da gittim. Geçik saat 11:30 болуп калды. Азыр мени bir 10 минуттан кийин жетем Алмаз деген досум күтүп атат. Чогулуп чай чейли дейт. Чогулуп чай чейли. Ал встречный мага бул жака келет атат. Небраскага кетип баратат. Мен Мичиганга кетип баратам. Экөөбүз ушул заправкадан жолукпай болдук. Аз 10 минутта калдык, Кудай буйрса. 10 минутта бар ушуна заправка кылып, Алмазга жолугуп учурашып, чай-пай ичип дегенден андан кийин бир аз путгол жазып алып, дагы нарагына айдайбыз. Шундай достор. Мен азыр Айовада бул 80-чы хайвей. Лафска келдим. Кайсы жагында күтүп турат болду экен. Мына заправка алабыз. Заодно иши калбай да калды. Заправка калбай да калды. Сону кылайлы эми.
жерде турат да. Лавстан полный бак заправканы кылдым. 43 галлон куйдум. 500 майлга жете турган ол куюлду. Эми uyku kelgenge чейин 1-2 saat айдайм. 1-2 saat айдап туруп, анда не салып кыйналбай эле эртең кечке чейин алып барып, эртең түштөгүн тапшырып, эртең жуунуп таранып дегенде кирпер жууп, анан 5-күнү Кудай буйрса узагыраакка жүгө алабыз бир 3000-4000 километрге. Аз мына жерде Алмазга жолуктум. Алмаз экөөбүз кичине отуруп чай иштик. Азыр машинасымды ал жакта экен, азыр Манукадагы Форд эмне жүк алып кетип атканын азыр көрөбүз. Азыр машинасын кайда экен антип кечиндеси стоянкаларга келсең места жок. Мында турат. Мында аркасы көрүнүп турган. Түн жарымда аны тынбайт экен да, ушу группага чалгандар тынбайт. Аркасы көрүнүп турган. Ошол неме Алмаздын машинасы азыр мына жерге коелу дагы. Силерге тартып көргөзөм. Мындай эле сайып көр. Мындай эле сайып көргөзөт окшойм. Мурун мен сүйрөп жүргөндөгүдөй трейлер. Аябай сонунда ушул жеңилирээк болот. Дөңгөлөктөр 16 экен. Олар барды биздин окшош. Үстүнө чатыр жаап туруп, жүгү ылдый экен. Небраскага кетип атат. Небраскага. Бул дагы ошо свети меникинде болгон. Форд. Артына бу дополнительный лимонда бак койдуруптур. 85 галлон дейт. Бул жагы 55. Өзүнүкү родной. Трак номер 25 экен. Өзү кайга кетип калды. Өзү жокко өзү. Sen машинаңды обзор кылып аттың мына. Арма болдум. Ассаламу алейкум. Кандай? Арка мындай коюп, сени подписчиктерге көргөзүп коюн деп, Алмаз достун машинасы. Мынакей. Жакшы. Мен мына чекеге коюп турайын азыр анда. Мына болсо биздикинен чоң. Кулатпайт. Азыр мен түздөп коюн. Ушундай достор. Калган жактардын баардыгы окшош болгону бул трейлердин. Мына жеринде сепиле турган, мында деле бар экен. Өткөндө мен бирөөнүкүн көрдүм, мен анда жок болчу. Сепиле тургандары бар экен. Алмаз, чейиндериң мына жерге илип койбойсуңбу, мына жакка? Алмаз. Чейиндериң аркага мына жерге илбейсиңби? Чейиндериңи. Чейиндерди? Мына жерге. Ал жерге тиги өзүнүн специаль местасы бар. Чейинге эмес ал. Чейинге ушу? Чейинге местасы. Эмнеге? Бакындан бышырган темир кое турган жерлер. Жок. Мына жүрсөң мүмкүн. Көрөсүң азыр. Ал бышырган темирди ичине салып коесуң. Онда жа пикаптар турат. Соңго илип койсуң ба? Мына. Чейинде эки башын илесин, ылдыйын акырга салып коесуң. Ушундай. Машин. Чыкпайт бул, өдөнү ачмай сайын. Келет ат машина. Мен акырын жыла бердим. Алмаз бираздан кийин жылам дейт. Biraz götürüp жылам дейт. Мен акырын жыла берейин. Таңкы салам. Барыңыздар. Saat 7 oldu da Illinois'a giriyotam. Ertemeğinde ciddi. Illinois'a giriyotam. 3'ten giyin buyursa jet giriyoruz. Biraz sonra Station 1.11. West Station baştaldı. Onda her bir most esepteydi tabi. West Station ötkönde esepteydi. Anan bu West Station'ga girmeye kaçıp ötkütemiz var. Negizde bular kameradan görüp durat.
Endi koygusу келбейт да, койчем бечара. Атай качып кетатса, качканда Кудай дейт, койганда Кудай дейт болуп, булар эмне кылат да Кудай деп качып кетатса, мен муну көрдүңөр азыр мына машина кирип кетип атат. Тосуп калды да. Ачык деп жазылып турат. Мен азыр неден караганмын да. Жаңы эле карадым, интернеттен карасам, бунун жабык деп турган. Station 4.4 miles ahead. Жаңы эле интернеттен карасам, жабык деп турган. Бери келсек ачык экен. Мына бардыгы кирип Weststation'дан өтүп кетип атат. Биз кире албайбыз, биз тура түшүнгүлө капа болбойсун, анан кийинки сапар киребиз, эми сөз капа болбойсуңар. Яна интернетке жабык деп жазып коесуңар. Наракта мен күлөнүп алгандан кийин анан карасам ачык. Настрой кылып алгам да мен жабык экен деп. Болбосо кирет элем. Ушундай бул иште кече комментарий окуп калдым Weststation'ден. Качасыңарбы, силерде перегруз болобу депчи. Эми дайым эле перегруз боло бербейт, бирок анча-мынча ушундай болуп турат. Болуп турган учурда рисковать этип кирбей коюшка туура келет. Бул Иллинойстагы Weststation. Бул жакшы Weststation деп коелу. Бул жактагылар жакшы Weststationдер. Анан жаман Weststationдерди айланып өтүш керек же түн өтүш керек да, кыскасы ушундай. Michigan Center'ına da girip geldik. Hazır alıp araba. Saat geçki saat 4 oldu. 3'ten keyinki 4. Bugün ayvay жылылken eşikte. Hazır alıp araba çürüp beremiz. Hazır jolda da kişine kızık okuyalar oldu. Alar da şehrin içi Michigan'da. Michigan'da жүрөбүз. Өткөндө ушу Мичигандан өтүп Детройттен кирип кетпедик беле. Канадага. Азыр дагы балдар менен айтат, Детройт жакта жүрөт экен айтат, ал кирип кетти деп тамашалашып. Ушундай. Мичигандын ичи таза тынч экен. Бирок азыр жолдордо бир аз ремонт болуп атканына байланыштуу. Некен пробка экен. Пробка менен акырын чыгып алдык. Бул эми ошо биздин делбер кыла турган, жеткире турган үй жагына кетип атабыз да, үйбү, складбы, автосалонбу билбейм. Ошол жакка кетип баратабыз. Бирок ушундай үйлөрдү аралап өтөт экенбиз айыл менен. Жаңы машиналар бүт. Ушундай организация экен. Азыр шеге келдим, шерен чурам азыр. Аке. Бардыгы жакшы келди. Азыр чечип шуруп баштайм. Мындай компания экен. Аркасынан да чүрдүм. Чечтирмелердин бардан. Бул башында жүктөп атканда эле аккумулятор слабый экен. Перкурит кылып жүргүзүп алып жүктөп кайра өчүргөндөн кичине жылдырыш керек болуп калып, кайра перкурит кылып ушуну чүргөнбүз. Азыр мен тартып чүрүп алатыган болду. Кыскасы тартып эле чүрүп алабыз. Азыр буну перкуритин алып келди. Перкуритин алып келди дагы алдыдагы машина кулады. Перкурит кылды эле жүрбөй койду. Азыр не кылат билбейм. Наркы карага улайбы. Мен ишим бүттү. Олар громендер топ-топ салсам чүрүп алышат.
Ушундай достор, баарыңыздарга терең ыраазычылык. Видеонун акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Аман болуңуздар, ийгилик болсун. Аманчылыкта. Кийинки видеодон көрүшкөнчө. Тынч болуңар.